Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Кыргыз адабияты сабагы 6-класс. Сабагыбыздын темасы Арстандын күчүгүн асыраган мышык. Бүгүнкү сабакта чыгарманын мазмуну менен таанышып, анын идеялык терең маңызын түшүнөсүңөр. Каармандардын мүнөздөрүн талдоо менен жакшы жаманды ажыратып, аны турмушта туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Чыгарманын таалим, тарбиялык мааниси аркылуу кайрымдуулукка, адамгерчиликке тарбияланасыңар. Арстандын күчүгүн асыраган мышык. Бир күнү мышык жаңы туулган эки баласын жоготуп алат. Ары чуркайт, бери чуркайт, таптакыр таппайт. Акыры айласы кетип, айылдан тышкары жакка эле барып жашоону чечет да тоону көздөй бет алат. Бир күн тынбай жол жүргөн мышыктын курсагы ачып, алы кетип, анан бир жерге отура кетет. Аңгыча алыстан кичинекей мыймыйларынын үнүнө окшогон үн чыгат. Ыйлап жаткандай, дароо тура калып эле ал жакты көздөй жөнөйт. Жакын барганда гана бир чоң арстандын өлүп жатканына күбө болот. Жанында баласы ыйлап турган эле. «Ыйлаба, сен акылдуу бол», деп арстандын баласын башынан уламжалап, соороткон мышык аны аяп кетип, ансыз да сүткө толуп турган эмчегин бере коет. Ошентип мышык арстандын баласын багып алат. Күндөр өтө берди. Арстандын баласы чоңое берди. Энесинин мышыктын таап келген олжосуна курсагы тойбой, өзү жортуулга чыга баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде арстандын колуна эч нерсе илинбей, жортуулдан капалуу кайтат. Курсагын ачканынан көзүнө эттен башка эч нерсе көрүнбөй, баккан энесин, мышыкты жемекчи болот. Муну сезген мышык андан-мындан бир тээп, дароо качып барып, бактын үстүнө чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка: «Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да ысыксың. Бар акылыңды үйрөтүп, эмне үчүн тал башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?» Анда мышык: «Балам, сени кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок баары бир жырткыч болгонуңдан улам сени кулкунуңдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аным акыл болуптур», дептир. Кулкуну жаман кууратат деген макал ошондон калган экен. Эми балдар, биз сөз куржунга келип токтолдук. Чыгарманы окуп жатканда силерге айрым сөздөр түшүнүксүз болду. Алардын айрымдарына токтолобуз. Асыраган. Асыраган деген сөз багып алуу, багуу деген маанини билдирет. Жортуул, тамак издөө деген маанини туюндурат. Ал эми кулкуну деген сөз бул өтмө маанинде колдонулду. Ынсабы, напсиси деген маанини туюндурат. Китебиңердин суроолор жана тапшырмалар деген бөлүгүндө биз кадамдар боюнча суроолорго жооп беребиз жана тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи кадам — билүү. Мышык арстандын күчүгүн кандай шартта асырап алды эле? Мышык өзү ырайымсыз арстандан кантип кутулат? Мышык кайрымсыз арстанга эмне деп жооп берди? Чыгармадан ошол жерин таап, үн чыгарып көркөм окуп бергиле. Экинчи кадам — түшүнүү. Арстан эмне үчүн мышыкты жемекчи болду? Мышык эмне үчүн өз өнөрүн арстанга үйрөткөн жок? Мышык арстандын арам ниетин билди беле? Балдар, бул экинчи кадам боюнча силер чыгарманы дагы бир сыйра окуп, бул суроолорго түшүнүү менен жооп бересиңер. Үчүнчү кадам — талдоо. Кулкуну жаманга жакшылык кылба деген кептин маанисин кандай түшүнөсүңөр? Балдар, силер бул макалга жакшылап ойлонуп, талдоо жүргүзгүлө. Эмесе балдар, 4-кадам кадам боюнча жыйынтыктоо. Чыгармадагы мышыкка кандай мүнөздөмө бересиңер?
Анда мүнөздөмө берип көрөлү. Мышык сезгич, мээримдүү, кайрымдуу, акылдуу, камкор жана боорукер. Балдар, арстанга мүнөздөмөнү силер өз алдыңарча дептерге жазып түзөсүңөр. Кийинки кадамыбыз бул колдонуу. Жакшылык жана жамандык тууралуу макалдарды таап, аларды кепте туура колдонгула. Кыргыз элинде колдонулган макалдарды силер дагы кебиңерде туура колдонууга үйрөнгүлө. Кийинки кадамыбыз баа берүү. Эми балдар, чыгармадан силер кичинекей күчүк кезинде таап алып, ак сүтүн берип чоңойткон энесине кол салууга ниеттенген Арстан аркылуу кандай ойго келдиңер? Силер ушул тамсилдин таалим тарбиялык маанисине түшүндүңөрбү? Силер Арстандын өзүнүн баккан энесине кол салганын туура деп эсептейсиңерби? Ар бириңер өз көз карашыңарды билдирип, Арстанга, ошондой эле мышыкка туура баа бергиле. Эми балдар, өз алдынча аткаруу үчүн төмөндөгүдөй тапшырма. Чыгарманы да бир сыйра окуп, каармандарды жазгыла. Ушул окуяга карата кайда, качан, эмне болду, эмне себептен ушундай болду, чыгарма эмнени үйрөттү, сен кандай жыйынтык чыгардың деген суроолорго ойлонуп туруп, өз көз карашыңарды жазгыла. Суроолорго жооп бергиле. Балдар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.